Өлкөнүн сот тутумуна болгон ишенимди жогорулатууда сот актыларынын аткарылышы маанилүү орунду ээлейт. Ошондуктан сот департаментинин кызматкерлеринин жана сот аткаруучулардын кесипкөйлүгү олуттуу таасир этүүчү факторлордон болуп саналат. Азыркы учурда сот тутумуна көлөкө түшүрүп коомчулуктун нааразычылыгын жаратып жаткан тараптардын бири сот актыларынын учурунда же жеткиликтүү деңгээлде аткарылбай жаткандыгы экендигин ачык айтууга болот. Сот аткаруучулар Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев өткөн жылдын аягында республикадагы бардык сот түзүмдөрүн кыдырып, көйгөйлөр менен таанышып чыккан. Анда дээрлик бардык жергиликтүү сот түзүмдөрүндө иштеген сот аткаруучулар жада калса аткаруу өндүрүшүнүн канча категориясы бар экендигин билбегендиктери, иш кагаздарын жүргүзүү тартиптери чаржайыт экендиги аныкталган. Мындан тышкары областтык башкармалыктардын башчылары тарабынан жергиликтүү сотторду материалдык техникалык жактан камсыздоо, маалыматтар сакталган серверлерди талапка ылайык шарттарда сактоо, тендерлерди өз тартиби менен өткөрүп, сапаттуу продукциялардын алынышын көзөмөлдөө тийиштүү деңгээлде жүргүзүлбөй жаткандыгы ачыкталган. канча категория бар? Аткаруу өндүрүшүндө. Я. Сот аткаруучулар сизге карай департаментке? 13 категория барбы? Мына көрдүңүзбү? 6 категория деп жүрөт. Деңгээлин көрдүк, а? Сизде өзүңүздөр журнал барбы? Графигиңиз, иштөө тартибиңиз. Менде андай журнал жок. Биринчи төрүнчүдөн. Түшүндүңүз да? Анан кийин улук сот аткаруучуда ушундай өзүнүн графиги жок болгондон кийин бул башка сот аткаруучулардан бир нерсени сураган болбойт да. Канча категория бар? 14. Көрдүңүзбү? Аткаруу өндүрүшү канча категорияга бөлүнөт? Аткаруу өндүрүшү көбүнө категория болот, юридикалык. Мен билем көп канча категория дейм. Негизи 5 категория бөлөбүз да. C1, C2, C3. Канча категорияга бөлүнөт? C4, C5. Канча категорияга бөлүнөт? Категория деген билесиңерби? Аткаруу өндүрүшү канча категорияга бөлүнөт? А мына бул балдар менен алыс кете алабызбы? Сизби? Улук сот аткаруучусу сизби? Канча жылдан бери иштейсиз? 23. 23 болсо жакшы эле, стажыңыз аябай чоң экен. Канча категория бар аткаруу өндүрүшүндө? Канча? 23 жылда. 4. Көрдүңүздөрбү? Иштөө тартиби кандай? График менен иштеп атышабы? Панель чиптер көзү менен кабыл алышат. Участка. График барбы? Журнал график. График жок. Журнал графиги жок. Алмаз, мен качан айттым элем ушуну. Сот департамент директорунун учурунда айттым белем. График менен иштесин ар бир сот аткаруучу. Эмнеге жок? Себеби муну эмне деп жооп бересиз болот? Барына талап коюлган, бирок ошол анан эмне болду? Контроль жок болуп калды да. А ким контроль кылыш керек? Бизден бөлүм башчысы. Бизден эмес, ким контроль кылыш керек ушуларды? Департамент. Сизби? Мен. Эмне кылбайсыз? Эми азыр талапты коюп атабыз азыр. 2 жыл мурун бул нерсе айтылган. 2 жыл мурун. Эмнеге аткарбайсыңар? 13 категорияга бөлүнүш керек. Ар бир өндүрүш өзүнүн категориясына мына жерге баягы бөлүп коюш керек, шкаф кылып. Ар бир категориялар өзүнчө туруш керек. Ушундай талап коюлбады беле? Мен сот департамент директору болуп турганымда. Сиз деле сот аткаруучу эмес белеңиз анда. Бөлбөдүңөр беле ушундай? Кана ошондой талап? Ал эми 2023-24 жылдарга салыштырмалуу иш жүзүндө аткарылган аткаруу документтеринин көрсөткүчтөрүндө анчалык деле айырма берген өсүүлөр болбогону, тескерисинче айрым жергиликтүү соттордун аткаруулары түшүп кеткенин байкоого болот. Айта кетсек, Ош областында 2023 жылдагы көрсөткүч 51% болсо, 2024 жылы ал 65%га өскөн. Баткен обласы 71%дан 64%га төмөндөгөн. Ал эми Талас областында 23 жылга салыштырмалуу 4%га гана өсүү болуп, 61%ды түзгөн. Жалал Абад областы 51%дан 61%га жеткен. Нарын обласы 54-дөн болгону 55%га жогорулаган. Чүй областы 53%га 1% кошуп 54% болгон. Ысык Көл областы 2023 жылы 52% болсо, 2024 жылда эч кандай өсүү болбой, ошол эле 52% менен чыккан. Бишкек шаарынын Свердлов району 37%дан 49%га өссө, Ленин району 2023 жылга салыштырмалуу 10%га төмөндөп 42%ды түзгөн.
Октябрь району 48-ден 39%га төмөндөгөн. 1-май району 51-ден 44%га төмөндөгөн. Бишкек шаарынын экономикалык иштер боюнча сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн көрсөткүчү 22%дан 16%га түшкөн. Кошумчалай кетчү жагдай учурда электрондук аукционду ишке киргизүү маселесин тез арада чечүү зарылдыгы күч бойдон турат. Ошону менен катары жалпы сот тутумдагы сан ариптештирүү, аткаруу өндүрүш автоматтык маалыматтык тутумун, электрондук документ жүргүзүү тутумдарын өркүндөтүү колго алынышы зарыл. Бул багытта бардык областтарда тийиштүү иш милдеттер учурунда аткарылышы абзел. Мындан улам сот департаментинин сот аткаруучулардын жоопкерчиликти жогорулатып кесипкөйлүк менен иш алып баруулары заман талабы экени талашсыз.